Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Баткен телеканалы түз эфирде жыл жыйынтыктоочу эфирлерин улантууда. Андыктан бүгүн Лейлек районунун аймагындагы жыл ичиндеги аткарылган иштер, анын ичиндеги өзгөрүүлөр, ошондой эле чек ара аймактарындагы абал туурасында сөз кылабыз. Ал үчүн бизде конокто Лейлек районунун акими Рахманкулов Алмазбек Рахманкулович келип отурат. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Саламатсызбы. Алыскы Лейлек районунан жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келип алдык, рахмат. Жакшы. Анда маегибизди баштайлы. Биз адаттагыдай эле 2022 жыл жыйынтыкталып отурат. Мындан улам жыл жыйынтыгына байланыштуу суроолорубуз менен кайрылабыз. Алгач айтсаңыз, ушул Лейлек районундагы чек арадагы аймактагы абал кандай? Мына ушунан баштасак. Учурда Лейлек районунда абал туруктуу, тынч, эч кандай кооптуу маселелер жаралган жок. Ошол чек аралаш Тажик Республикасы менен аткаруу бийлиги менен дайыма жолугушууларды өткөрүп турабыз. Акыркы жолугу бул ушу чек ара төрагалары менен Баткен облусу менен Сагдия облусунун жетекчилери менен күч структурасы менен жана ошондой эле райондун акимдери болуп толук жолуктук. Бул 26 декабрь күнү болду. Ошондо да бардык жарала турган жагдайларды сүйлөшүү жолу менен чечүү маселелерди карап, ушул маселелерди карап чыктык эле. Ал эми ушул чек ара окуясынан жабыркаган жарандарга бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан кандай жардамдар көргөзүлдү? Азыркы учурда Лейлек районунда 107 үй толугу менен жараксыз болуп күйүп талкаланып кеткен. Ошондой эле 77 ушул капиталдык ремонттогу үйлөр бар. 248 бул учурдук ремонттогу. Бүгүнкү күндө ошол 107 үй менен 77 капиталдык курулуштагы үйлөргө 200 000 сомдон компенсация төлөнүп толук берилди. Ошондой эле учурдук ремонттогу 248 үйгө дагы ошол жабыр тарткан жараша ошо акчалар компенсация төлөнүп берилди. Ал эми 2021 жылы апрель-май айында зыян тарткан жарандарыбызга мамлекет тарабынан зыяндын ордун төлөп берүү иштери кандай жүрдү? Бул маселе толук түрдө жабылдыбы? 2021 жылы ушул апрелде болгон окуяны айтып атасыз да. Ал учурда ушул бизде 100 үй толугу менен күйүп кеткен болчу. Ал үйлөрдү толугу менен өз калыбына келтирүү иштер толугу менен бүткөн. Ошол 100 үйгө 250 000 сомдон компенсация төлөнүп берилген. Ошондой эле ишкерлерге 200 000 сомдон компенсация жана 200 000 сомдон суда акчасы төлөнүп берилген. Ошол эле учурда тонолгон автоунаа, мал жандык, ошол үйлөрдү ошол учурда комиссия каралган, комиссиянын ичине кирген тизмедегилерге толугу менен акча каражаты төлөнүп берилди. Бирок сиз айткан акыркы сурооңуз ошол жерде, ошол учурда 18 майдагы акттын жыйынтыгы боюнча бир 38 үй Лейлек райондук мамлекеттик администрация тарабынан комиссия иштеп чыкканда каралбай калган. Бул каралбай калган себеби алар ошол жердеги айыл өкмөттөгү комиссия иштеп атканда кайрылбай түздөн түз Лейлек райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылып, ошол негизинде 38 жарандын ошо тонолгондугу боюнча акча каражаты төлөнбөй калды. Бирок бул бүгүнкү учурда да көйгөй болуп турат. Бул маселени мен ойлойм биз чечишке аракет кылып атабыз. Бүгүн да ушул маселе боюнча биз азыр облустук мекемечканада карайбыз. Ал эми айтсаңыз, быйылкы жылдагы окуянын негизинде чек ара аймагында канча үй курулууда, каржылоо кандай болду, ошондой эле иш кандай жүрүп жатканын өз оозуңуздан уксак, келиңиз. Жана айтып кеткендей эле жана компенсациялар ушул 107 үйгө жана капиталдык ремонтко, учурдукка бардыгы төлөнүп бүттү. Бүгүнкү күндө ушул 107 үй толугу менен курулуп жатат. Азыркы күндө мындай айтканда 70% уже курулуп калды. Бул учурда 70 дегеним бул 100 үйдүн 70-и мисалга толугу менен плиталар коюлду, дубалы көтөрүлгөн. Азыр ошол стропилалар коюлуп, бүгүн эртең ошол жетпеген бир-эки материалдар бар экен, ошолор келсе, уже бүгүндөн баштап шипрларыны уже кое баштайт да. Өздөрү айткан ушул берде бул эки компания иштеп атат бизде, Аманат строй менен
Водстрой компаниясы. Булар бүгүнкү күндө азыр айтышыга караганда мен bir 2 күн мурда барып келдим эле. Январдын аягына толук ушул 107 үйдү бүтүп тапшырышат. Ал эми ушул жаңы бүткөн үйлөргө көчүп киргендер барбы? Жаңы үйлөргө бүгүнкү күндө Лейлек районунда көчүп киргендер жок. Азыр ушул айтып атпайм, жана бүтүп атат, крышалары жабылып, эми буюрса ушу январь ичи толугу менен киргизебиз деген ишеничтемин. Ушул эле багыттагы суроолордон да кайрылайлы. Чек ара жаңжалында канча социалдык объектилер жабыркаган, мектеп, балдар бакчасы, ФАП сыяктуу социалдык маанилүү объектилердин ремонту, курулушу кандай жүрүүдө? Лейлек районунда ушул бизде бир балдар бакчасы, бул Максат айылында Сейтек балдар бакчасы жабырып тарткан. Ошондой эле Максат айылында Максат орто мектеби, анан Жаңы Жер айыл өкмөтүдө Чыңгыз Айтматов орто мектеби жабыркаган. Бүгүнкү күндө ремонт иштери жүрүп атат. 2 мектепти бул Арис компаниясы алган. Ал иштер 9 февралга 9 январга уже бүтүрөт. Окуу жылы башталгыча. Балдар бакчасыны Сейтекте алда иш жүрүп атат. Буюрса алдагы ушу 9 январга толугу менен бүтүрөт. Ошондой эле 2 ФАП, 2 ГСФ бар эле. Булар бүгүнкү күндө толук ондолуп бүтүп атат. Бир ФАПты бул Асафа коомдук ишканасы өздөрү толугу менен ондоп бүтүрүп тапшырды. Бүгүнкү күндө толук иштеп жатат азыр. Келерки окуу жылына демек даяр болду. Даяр болот. Ушул чек ара жаңжалында ишкерлерибиз да бир топ жабыркаган, чыгымга учурады. Аларга мамлекет тарабынан кандай колдоолор болду? Буга чейин алардын кредиттери болсо, алар кандайча жоюлду? Ушуларды айта кетсеңиз. Азыркы учурда ушул жаңжалдын кесепетине уже ишкерлерди чынын айтканда аябай жабыр тартты. Былтыр да ушулар тарткан, быйыл да ушуларга көбүрөөк зыян келтирди. Азыркы учурда мамлекеттик акционердик банктар тарабынан РСК банкы жана Айыл банктан ошолордун кредиттерин кечирүү жагын карап чыгып атат. Уже алдын ала менин билишимче 14 миллион 100 миң сомду уже кечкен. Азыркы учурда дагы эле ошо документтердин заявкаларына карап, бүгүнкү күндө да кечүү жактарын карап чыгып атышат. Бирок толугу менен келип жардам беребиз, анан болбосо ошол 1 жылдык же 2 жылдык мөөнөттө каникулга узартып беребиз деп ошол кече келгенде ишкерлер менен сүйлөшүп кеткен. Андан тышкары ушул эле жылда азыркы күндө ошолорго чыгымына жараша, мисалга 1 миллион сомдук чыгым болсо же бир 5 миллиондон ашык болсо, ошого жараша 1 миллион же 5 миллион кредит беребиз деген макулдашуулары болуп атат. Анан ошо жеке ишкерлерге кайтарымсыз акча дагы берилип атат го. Булардын иштери кандай болуп атат? Ошол жанагы кайтарымсыз акчасын жана айтып кеткендей ушу кредит беспроцентный берип атат. Кайтарымсыз кредиттер бул уже жанагы ущербке карата кредит эмес, мындай жөн жардам пул берип атат. Ал эми райондун экономикалык көрсөткүчтөрү тууралуу айтып берсеңиз, өндүрүш, курулуш жана ишканаларды ачуу, инвестиция тартуу тармагында кандай иштер жүрдү? Бүгүнкү күндө Лейлек районунда капиталдык курулуш ушул 500 миллион сомго ашуураак бар. Бул цифра жылдын жыйынтыгы менен дагы өзгөрүлөт. Негизи курулуу иштери болуп атат. Бул капиталдык курулушта ошол эле жолдор, мектептер мамлекет тарабынан курулган. Азыркы күндө бизде мындай айтканда 32 километр асфальт жолдору салынды. 22 километр, 8,5 почти bir 37 километр асфальт жол салыныш керек эле. Ошонун 8,5 километр гана салынбай калды бул Ак суу жолунда. Андан тышкары 135 километр жаңы альтернативный жолдорду өздөштүрүп салуу бүттү. Бирок каражаты бүгүнкү күндө толугу менен мамлекет тарабынан, то есть Минтранс тарабынан төлөнүп бериле элек. Бирок жолдорду биз ага карабай ошол деп 13 аркылуу ушу жолдорду бүтүрүшкө аракет кылып, бүгүнкү күндө учурда жолдорду бүтүрдүк. Бул деген ошол эле жаңы жол дегенибиз бул альтернативный жолдор. Келиңиз мында саналуу күндөрдөн кийин 2023 башталат, 23 жыл башталат. Деги эле ушул 2023 жылга Лейлек районунун өнүгүүсүнө кандай пландарыңыздар бар? 2023 жылга бизде азыр
мындай айтканда өнүгүү фондунан 125 миллион сом ошол биздин 9 айыл өкмөт бир шаар мэриясына бөлүнүп берилген. Акча азыр бизде, Лейлек районунда биз азыркы учурда ошол 11 иш-чарага ошол акчаларды бөлүп берип атабыз. Бул деген ошол эмки жылга ошол мамлекеттик, бул муниципалдык мекеме ишканаларды курууга, бул ошол эле базар, швейный цех, ошондой учурда куруу иштери пландарыбызда бар, уже киргизилди. Бир аз кечиктик, бирок быйылкы жылдыкы эмки жылга карата киргиздик. Ошондой эле бизде чоң бир долбоорубуз бар. Муну биз бир жылдан бери аракет кылып атабыз. Азыр жыйынтыкка жакындап калды. Бул Саркент долбоору, ошол ирригационный сууду өздөштүрүү, туннель аркылуу сууду алып чыгып, ошол бир 16,5 миң гектар жерди суу менен камсыз кылуу. Ошондой эле бул жерде аэропортубузду эл аралык аэропортко айландыруу, атын ошо өзгөртүү и ошондой эле ошол аэропортту куруу. Ошондой эле бизде ошол Козу Баглан дарыясы бар, Ак суу дарыясы бар. Ошол жерлерде мындай кичи же орусча айтканда малы гэстерди салууга кудуретибиз да, шартыбыз да жетет. Бул инвестор аркылуу. Бирок инвесторлор менен биз толук сүйлөшкөнбүз. Ушул бизде кичине кыйынчылык жараткан ушул чек арадагы окуялардын негизинде ушул инвесторлорубуз кайра келип, кайра ушул узарып кетип атат. Мезгилинен бир аз уткузуп атабыз. Андан тышкары бизде эми кен байлыктар бар, жакшы билесиздер. Ошолорду иштетүү жагынан шарт түзүп беришке аракет кылып атабыз. Бул ошол эле айнек чыгаруучу завод. Бул Өзбекстан менен биз уже сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбүз. Ошо сентябрдын башында сүйлөшкөн элек. Алар келип ошол жерге завод куруу жагына ниет кылган эле. Бул Фергана облусунан келишкен эле. Ошол эле жерде цемент заводу, мындай айтканда кен байлыктарыбыз аябай көп. Ошолорду иштетишке аракет кылып, эмки жылга ошолорду пландарды койдук. Ошондой эле жаңы жолдорду кайра киргизип, бул элге шарт түзүп, фабрикаларды мисалга швейный цехтерди ушул көбөйтүп, элге бир иш жактарына аракет кылып, кошумча жумуш орундарын түзүү. Кошумча жумуш орундар. Ал эми мына быйылкы жыл оор жылдардын бири болду да, анан гуманитардык жардамдар боюнча айтып өтсөңүз, кандайча жетип турду сиздердин аймакка? Элдерден наразычылыктар болгон жокпу? Жок, наразычылыктар болгон жок. Бул 676 тонна 676 миң тонна жүк барды. Бул ошонун ичинде где-то 450 бул ушул жанагы азык түлүк болсо, калганы бир 37 тоннасы ар түрлүү күн помощь болсо, анын калганы толук строй материалдар болду. Бул ошол эле өкмөт, айыл өкмөт башчыларына, ошол чек арадагы жабыр тарткан Кулунду айыл өкмөтү менен Жаңы Жер айыл өкмөтүнө тапшырма берип, ошолор аркылуу элдерге бөлүп берилген. Күн помощь боюнча бизде маселе болгон жок, бардыгы өз убагында жеткирилип берилип турду. Ал эми бүгүнкү күнгө дагы баягындай күн помощьтардын саны арты үзүлө элек болуш керек. Азыр деле заявка, жок, арты азыр үзүлүп эле калды, бирок заявка менен бизге керектелүүчү ошол чек арада жайгашкан айылдарга керек болсо, биз ушу облуска кайрылып, облустан күн помощь алып турабыз. Керек убакта. Чоң рахмат. Эфир саатыбызда соңуна чыгып баратат. Анда сизге ушул Лейлек районунун тургундарына, жалпы эле Баткен облусунун тургундарына жаңы жылдык кайрылууңуз болсун. Рахмат. Урматтуу мекендештер, бардыгыңыздарга тилерим бул биринчиден азыр ден соолук эмес, тынчтык болуп калды. Тынчтык болсун, чек арабыз батыраак чечилсин. Элибизде эмки жылда ушул аманчылыкта көрүшөлү. Буюрса, мамлекетибиздин чек арасы бат чечилсе, мен ойлойм калган маселелер толугу менен инвестиция да келет, башкасы да өнүгүү жолуна түшөбүз деген ишеничтемин. Жаңы жылыңыздар кут болсун, ийгиликтер дайыма коштоп жүрсүн. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Анда алыскы Лейлек районунун атайын убактыңызды бөлүп, эл үчүн атайын жылдык отчетуңузду бердиңиз десек болот. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Чек арабыз тынч болсун дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Лейлек районунун аймагындагы чек арадагы абал тууралуу, анын ичинде Лейлек районунун жыл ичинде аткарган иштери туурасында сөз кылдык. Сиздер менен мен Айсулуу Абдилакем кызы болдум. Сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.